Kındırбел uzun boylu Karasurdun sulusu olgan dep, keng dalılуу olgan dep. Alan erkekçe giyinip жүргөн. Alan eң башкысы Жаңыл Мырза жана Жаатунун асы, чебери болгон. Укмуштуудай көз катар мерген болгон. Мына ал жанагы ошол мергенчилиги жөнүндө мен азыр мынабы окуянын жүрүшүндө айтып өтөмүн. Жаңыл Мырза болуп турганда сөздү кыскартып айтканда, мына биздин Кеминдик Сарбагыш уруусунан чыккан ошол Сарсейиттин балдары Үчүкө Түлкү деген батырлар болгон. Уда төрөлгөн батырлар экен. Үчүкөсү дагы ашкере батыр болгон, Түлкүсү да ашкере жолборус чапкан батырлар деп айтылган илгери. Жолборусту ошол жана булдурсун менен, сойыл менен чапкан батырлар. Анан ошол Түлкү батыр аялы жанагы бир ал өзүнчө чоң окуя, аялы мындай бир туура эмес мамилесинен улам аялын кетирип уулу Тынайды алып калып, эми Тынай Сарбагышы деп айтылат. Ошо Тынайдан, жалгыз Тынайдан таралган мына чоң Кеминдеги Жантай батыр кадимки, Шабдан батыр ошол Тынай Сарбагыштардын урпактары. Ошол Тынайдын атасы Түлкү бойдок болуп аялы Дилдени кетирип ийгенде бир кайненеси менен Дилде мындай ынтымакташпай жанагыдай чатакташканда анан ушундай себептер менен кетирген анында окуясы бар өзүнчө. Анан ошондон анан колукту издеп калат экен. Эми ал кезде батырлар жөн эле мындай колукту ала берген эмес. Алардын сынчылары болгон, анан белгилүү кишилер. Ошондон анан тиги Жаңыл Мырзанын даңкын угуп алыстагы. Кайда Лопнор кайда, бул Чүй кайда. Ошо даңкын кыргыздар бири-бирине кабар угулуп турганда, ошондо жибек жолу, мына жибек жолунун бою деп бекер айтылган эмес. Жана телеграф линиясындай болуп, жибек жолу ошо кербендер, албетте анын курамында кыргыздар да болгон. Ошол бири-бирине кабар жетип турганда, ошондой мезгилдерде Жаңыл Мырзанын даңкын угуп, ушуну алсам кантет деп анан алыстан эңсеп, ошол кол жигиттери менен анан ошол Жаңыл Мырзанын мекенине барат. Мекенине барып, барса, ошо Жаңыл Мырза жок экен, уучулукка кеткенби, же бир кайсы тарап жообеттеп кеткенби, айтор айылында жок. Анан батырлар эригип жатып, анан ал көпкөн батырлардан анан тийиштик кылалы. Бу Жаңыл Мырзага тийишип көрбөйлүгү деп, ажалынын жеткени дегендей. Анан жана бир чети жанагыдай зөөкүрчүлүк. Мына азыр деле ошондой болуп атпайбы кээ бир маселелерде. Адамдар бийликке, байлыкка же болбосо ар кандай маселелерде өзүн баягы адамгерчилик жолдон чыгып кете турган кырдаалдар болуп кетип атат. Мына ошондо тигилер жөн жатпай Жаңыл Мырзанын айылындагы жылкынын баарын чаап сүрүп, анан мына ала тоо беттеп келип, бир айтымда ушул Аксай деп атат, мына Аксай арпа беттеп келип анан Тармалсас деген жерге өргүп жатышат экен. Мына ошол жерге баягы жаш тайлардан тай, кунан, тиги бу байтал союп деп айтып атат. Үсөйүн ажынын ошо баяндоосунда. Анан таш кордо деген агес идиштери болгон бу. Айтор ушундай чатырларын тигип өргүп жатат экен. Жаңыл Мырза артыбыздан келер деп. Анан Жаңыл Мырза айылына келсе тигиндей тып-тыйпыл чабылган, тиги жылкыны сүрүп кетти деп баягы алы жетпей калгандар анан кабар болгондо ошол Жаңыл Мырза жигиттер менен артынан кубалап келет экен. Сөздү кыскартып айтканда, жана түн ичинде келип калат экен. Ошо түн ичинде эт пишип атканда ал олонуп жанагы мынандай жерди касып, ошок кылып кыргыздар кыртыштан ошок кылып жасашкан. Таш тулга деп таштан тисип илгери жоокерчилик заманда. Ошондой эт пиширип, ал олонуп от жагып, баягы чатырдын оосунда отурганда Жаңыл Мырза мына жол аска таштын үстүнөн өтөт экен, алардын маңдай жагынан. Ошо таш менен жол менен келип анан атынан түшүп батырларды карайт экен. Анан батырлардан жанагы Түлкү, Үчкө батыр, Атакозу Чабак деген моңолдор уруусунан болгон жигиттери болгон батыр жигиттери. Анан берки жалпы жигиттери болуп анан өргүп жаткан жеринен жолугуп атат, көрүп атат. Анан көрүп атканда анан Жаңыл Мырза ичинен карайт экен, билет эми тигилердин кабарын. Түлкүсү тиг экен, Үчүкөсү бул экен. Анан Түлкү батырды өзү жактырат экен ошол. Оттун жарыгынан көрүп, жакын аска ташта. Эми тийсе болор эле, кыздын бара жери эр да. Анда биз ушу Түлкү экөөбүз бириксек, мүмкүн кыргызды жоодон сактоонун бир жакшы мындай өбөлгөлөрү болор беле деген ой кылып турган кезде Жаңыл Мырзанын тайганы деп айтылат. Тайганы
ошол жанагы союлган эттин кандын жытынан жойлоп барып калат имиш. Барып калганда тайганды көргөн түлкү ай канчыктын канчыгы келген турбайбы тургула камдангыла дегенде үн шак этип тиги жаңыл мырзага угулат экен да. Угулганда анан ошо жаңыл мырзанын жанагы оюн анан дароо терс жанагыдай сөздөн уламынан жүрөгү булкунуп жана жүрөгү муздаганда мен итке теңейт турбайбы бул бизди итке теңейт турбайбы деп ошол жаасын кандай алганы намыс деген мына жаасын кандай алып саадактан жебелерди кандай ошондон тартканда ал жаңыл мырза бир эле атыш менен жайлачу экен да. Ошондой анан жакын жер да насканын үстүндө туруп же өтөктө отурган батырлардан анан оттун жарыгында отурган батыр бир атыш менен төртөн тең сулаткан экен. Ошол үчүкөнү да түлкүнү дагы анан чатырдын ичинен ойгонуп туруп келаткан ата козу чабакты дагы. Анан калган башчылар өлгөндөн кийин, батырлар өлгөндөн кийин жигиттер корголоп туруп калган. Ошо менен түшүп барып жигиттер менен анан баягы курал жарактарын тиги баарын алдырып туруп анан эртең менен койдуруп ошо жер эмгичектин мөлө деп айтылат имиш. Ошо үчүккө түлкү ата козу чабактын коюлган жери Тармасас деген жерде мөлө деп айтат. Мөлө деген кыргызда мүрзө деген сөз экен. Мына ошондон анан жаңыл мырза коюп анан кийин анан жигиттерге айткан мына болгонун болгондо айтып баргыла деп. Анан кийин жигиттер келип айтышкан. Бирок мезгил ушундай болуп калды. Андан кийин чуулуу окуялар башталып кетти.